Жаш инженер Алманбет күн энергиясын алып, жарыктандыруучу аппаратты өзү окуган окуу жайга орнотту. Азыр ал жогорку окуу жайдын коросуна жарык берип жатат. Аппарат толугу менен автоматташтырылган, күн тийгенде жарыкты өчүрүп, энергия топтойт. Ал эми күн батканда жарык берет. Бул долбоорду ишке ашырууга жана аппаратты орнотууга жалпысынан жарым ай убакыт кеткен. Учурда окуу жай коросун жарыктандыруу үчүн энергияны сатып алууга муктаж эмес, анткени алар өздөрү өндүргөн энергияны колдонушат. Агайдын идеясы болчу биринчиден. Агайдын идеясы болуп келип талкуулап ушуну жасайбыз деп чечтик. Буну жасоо деле өтө эле оңой болгон жок. Көптөгөн убакыт кетти, көптөгөн нерв кетти десек болот. Негизинен дизайнды ойлоп табыш эле өзү 3-4 күн убакыт алган. Аны жасоо процесси где-то бир 10 күндөн ашык жасаганбыз. Бунун светин тандаш, жана детальдарды кайсы жактан алабыз, кандай кылабыз деп, буга программа киргизүү, жана башка күндүн энергиясын кайсы тараптан кандай туура багытта коюу, жана башка нерселер кетти. Күндүн энергиясы панелге тийгенде автоматически өзү өчүп энергия топтойт. Энергия топтоп, кайра күндүн энергиясы панелге тийбей калганда автоматически өзү түнү жанат. Буну бир пульт менен 8 тең башкарса болот бир моментте. Мисалы, светтерин көбөйтүп азайтсак болот, анан убактысын көбөйтсөк болот. Мисалы, 8 саат, 12 саат иштеп бере алат буларчы. Жаш адес 4 жылдан бери ушул багытта билим алып, тажрыйба топтоп келет. Ал панелдерди туура жайгаштыруу аркылуу эң жогорку натыйжага жетүүгө мүмкүн экендигин белгилейт. Алар күндүн нугуна турланып, күнү бою энергия топтойт. Бул панелдерди орнотконубузга 2 айдан өтүп калды. Бунун бардыгын күндүн нурун тийип багытына карата коюлган панелдер. Бийиктиги 2 метр, 3 метрге жакыныраак коюлган. Эмне дегенде арчалардан бийигирээк кылып койгонбуз атайын. Панелдин тиктиги 45 градус, 40 градуска орнотулган. Азыркы учурда 2 айдан бери жакшы процесс көрсөтүп жатат. Алманбет командалык ишти аркылуу жаңы технологияларды колдонуу жана практикалык тажрыйба алууну максат кылат. Буга чейин да группалаштар менен бир катар долбоорлорго катышып, ийгилик жаратышкан. Буга чейин Бишкек шаарында университеттер арасында хакатон болуп өткөн. Ал хакатондон биз очиститель воздуха жасап, $1000 каражат утуп келгенбиз. Аны буюрса жакында өзүбүздүн Кыргызстан производство алып чыгарайын деп атабыз. Андан башка өзүм робототехникага кызыгам. Робототехникадан көптөгөн ийгиликтерди жараткам. Бишкекте 32 вуздун арасынан 1-орунду алып келгем өзүм робот мушташтырып. Окуу жайда студенттер үчүн практикалык аянтчалар бар. Жаш адестерди даярдоого шарт түзүлгөн. Кыргызстан бүгүнкү күндө жашыл энергияны колдоп келет. Бул экологиялык абалды жакшыртууга, энергетикалык көз карандысыздыкка жетүүгө жана туруктуу өнүгүүгө жардам бермекчи. Эксплуатация кылып койгонго чейин биздин студенттер кошо иштеп атат. Кандай экенин көрүп, азыр алар дагы өндүрүшкө барыш дегенде даяр боло тургандай кылып атат. Биз ошол кандай жасалат, анын параметрлери кандай болуш керек, кантип өлчөш керек, кайсы приборлор менен эмне кылыш керек, бардыгын ошо процесстерди студенттер көрүп өтүп атат. Азыр бизде ушул өзүбүздүн даярдап аткан багыт боюнча атайын полигонубуз бар. Ошо полигондо ошолордун бардыгы жайгашкан. Күндүн энергиясынан, мисалы үчүн жылуулук энергиясын алуу боюнча солнечный коллектор бар дейт, аларыбыз бар. Микрогестер бар жасалган полигондо. Студент ишке ашырган бул долбоор окуу жай үчүн чоң жетишкендик болду. 30 жылдык кепилдиги бар күн панелдери экологиялык жактан таза жана үнөмдүү энергия булагы катары кызмат кылат. Учурда студенттер мугалимдер менен биргеликте шаар бийлигине жолдорду жарыктандырууда күн энергиясын пайдаланып, арзан жарык берүү боюнча сунуштарды беришкен. Асылбек Тагайбек уулу, Нурсултан Токтосунов, Ош жаңылыктары.